Базаркоргон шаарында алгачкы ирет партиялык тизме менен шайлоо өткөн. Ага карата бүгүн элдин колдоосуна ээ болгон 31 эл өкүлүнө мандат берилип, төш белгилер тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованын белгилөөсүндө бул шаарда шайлоодо мыйзам бузуулар катталган жок. Шайлоонун жүрүшүндө арыздаттануулар келип түшкөн жок. Демек, шайлоолор Базаркоргон шаарында мыйзамдуу, таза өттү деп эсептесек болот. Жыйынтыктары таанылды, протоколу бекитилди, жарыяланды, күчүнө кирди. Жаңыдан түптөлгөн шаарда 5 партия шайлоого катышкан болсо, бардыгы 7% босогодон өткөн. Көп мандаттуу эмеден Ата журт партиясынан 14 мандат, Замандар саясий партиясынан 8 мандат, калган Улуттар биримдиги 3 мандат, Өнүгүү саясий партиясы 3 мандат, жана Ишеним саясий партиясы 3 мандат болуп, бардыгы 31 мандатка ээ болушту. Базаркоргон шаары буга чейин айыл өкмөт болуп туруп, акыркы 4 жыл аралыгында жарытылуу жетекчиси жок болгон. Буга байланыштуу айрым жумуштарды райондун бийлиги аткарып турган учурлары да орун алган. Эми жаңы депутаттардын шайланып келиши менен шаар алдыга карай жылат деген ишеним бар. Абдан сиздердин үстүңүздө алдыңыздарда көп жумуштар турат, анткени мына 4 жылдан бери жетекчибиз жок шаарда. Мына билесиздер, фактически депутаттар менен биз иштештик. Ошондуктан учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, сиздердин баардыгыңыздарды ынтымакчылыкка чакырамын, биримдикке чакырабыз. Баардыгыңыздар биздин шаарыбыздын мындай өнүгүшүнө өзгөчө салым кошотусуздар деп терең ишенип отурабыз. Ал эми мандат алган шаардык кеңештин депутаттары каланын бюджетин көтөрүп, келечекте инфраструктурасы ар тараптуу өнүккөн аймактардын катарына кошуу максаттары бар экендигин жашырышпайт. Burada ayıl hökumetimizin budjeti 84 milyon болгон болсо, биз шаардык кеңештин бюджетин 100 миллиондон жогору көтөрөбүз деген максаттар бар. Аны кантип көтөрөбүз? Биз жергиликтүү салыктарды көзөмөлдөп, бүт ошо көмүскөдө калган нерселерди ачыкка чыгарып, шаардын бюджетин көтөрөбүз деп келдик биз. Шаарды биздин максат ушу шаарды өнүктүрүү, карапайым калкка кызмат кылуу. Эскерте кетсек, өлкөдө ушул жылдын 11 апрелинде 28 шаар жана 420 айылдык кеңештерге шайлоолор өткөн. Бишкек, Ош, Токмок шаарларында болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктары борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жактырылган эмес. Ал эми калган аймактарда шайлоонун жыйынтыктары чыгарылган. Бактыгүл Тешебаева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.